Рахмат, кесиптеш, эфирибизде чет элдик жаңылыктар менен улантабыз. Грузияда талаштуу чет элдик агент мыйзамы парламентте толук жактырылды. Өлкөнүн евроатлантикалык интеграция аракетине коркунуч туудурат жана Орусиядагы ушул сыяктуу репрессиялык мыйзамдын көчүрмөсү деп сынга кабылган мыйзам долбоору өлкө парламентинде 14 майда 3-окууда добушка коюлду. Жыйынтыгында 84 депутат макул, 30 депутат каршы деген добушун беришти. Долбоорду талкуулоо учурунда депутаттардын арасында мушташ чыкты. Бийликтеги Грузин кыялы партиясынын депутаттары добуш берүү аяктагандан кийин дээрлик дароо эле парламент имаратынан чыгып кетишти. Көп өтпөй Руставели атындагы Борбордук көчөдө өтүп жаткан нааразычылык акциясынын катышуучуларын кармоо башталды деп жазат Алакан медиасы. Азаттык радиосунун грузин кызматы кабарлагандай, полиция демонстранттарды алдын ала эскертүүсүз эле кууп таратууга киришти. Өлкөнүн ички иштер министрлиги парламенттин алдындагы акция зомбулук мүнөзгө өткөнүн белгилеп, 10го жакын киши кармалганын билдирди. Интерфакс агенттиги полиция кызматкерлери парламент имаратынын алдындагы аянттан 200гө жакын кишини сүрүп чыгарганын жазды. Акцияга катышып жаткандардын арасында Тбилисидеги жогорку окуу жайлардын миңдеген студенттери бар экени кабарланды. Алар 14 майда сабактарга бойкот жарыялашкан. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы демилгелеген мыйзам долбооруна бир нече жумадан бери 10 миңдеген грузин жараны нааразычылыгын билдирип келе жатат. Полиция демонстрацияга чыккандарга каршы суу бүрккүч, көздөн жаш агызгуучу газ жана желим ок колдонду. Аларга белгисиз бирөөлөр кол салган окуялар да катталды. Митингге чыккандардын бир нечесин күч кызматкерлери кармап кетип жатты. 13 майда парламенттин юридика комитетинде аталган маселе каралып жатканда оппозиция өкүлдөрүнүн бул жыйынга катышуусуна тыюу салынган. Анда грузин кыялын колдогон депутаттар мыйзамды 67 секунд гана убакыт ичинде карап жактырып беришкен. Азыр Грузияда башкаруучу партия болуп турган грузин кыялын кремльчил олигарх Бидзана Иванишвили негиздеген. Президент Саломе Зурабишвили мындай мыйзамга кол койбой турганын билдирген. Бирок өкмөт грузин кыялы партиясында президенттин ветосун жоюуга добуш жетиштүү экенин айткан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган чалгын кызматты юстиция министрлигинин жетекчилери менен Түркиянын улутчулдар партиясынын лидери үзөңгүлүшү Давлет Бахчелинин тартип коргоо органдарында мамлекеттик төңкөрүш даярдалып жатышы ыктымал деген эскертүүсүнөн кийин ыкчам отурум өткөрдү. Бул туурасында РИА Новости Түркия басылмасына таянып кабарлады. Түркияда Анкаранын коопсуздук башкармалыгындагы бир топ полиция кызматкерлеринин иштен бошотулушу көп сөздүн башы болду. Алар кылмыштуу топ деп эсептелген Айхан Боракаплан менен байланыш бар деп күнөөлөнгөн. Үйлөрүн тинтишкен деп жазды Спутник. Эрдогандын үзөңгүлөштөрүнүн бири Давлет Бахчели парламентте сүйлөп жатып, 2012 жылдагы мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракети кайталанышы мүмкүндүгүн айткан. Президент Режеп Тайип Эрдоган чалгын боюнча улуттук кызматтын жетекчиси Ибраим Калын, юстиция министри Йылмаз Тунч менен Бахчелинин билдирүүсүнөн кийин түндө резиденциясында шашылыш кеңешме өткөрдү деп жазган басылма. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарын тартип коргоо органдарындагы мамлекеттик төңкөрүш тууралуу жазгандарынан кийин Twitter социалдык тармагында Эрдоганды колдогон посттор арбыды. Алар негизинен девлетимиздин янындайбыз, кыргызча мамлекетибиздин жанындабыз деген хэштег менен кетип жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Газанын саламаттык сактоо мекемесинин жоготуулар боюнча маалыматын анык деп эсептей турганын 14 майда билдирди. Уюм белгилегендей, алардын маалыматы чыныгы көрсөткүчкө жакын. Газанын саламаттык сактоо мекемесинин Хамас тобу көзөмөлдөйт. Өткөн аптада ал былтыр 7 октябрдан бери Израилдин соккуларынан мерт кеткендер 35 миңге жеткенин, алардын 25 миңи боюнча маалымат такталганын, жарымынан көбү аялдар жана балдар экенин билдирген. Израиль палестиналык бийлик буга чейин Газада каза болгондордун 70% аялдар жана балдар деп жарыялаганын, демек айырма болуп жаткандыктан маалымат так эместигин айтып чыккан. Бул маалыматта эч кандай ката жок. Каза болгондор 35 миңден ашуун деген сан ошондой эле, деди уюмдун өкүлү Кристиан Линдмайер Женевада өткөн пресс-конференцияда. Газа документтарды кабал курчуп турганын эл аралык укук коргоо уюмдары билдирип жатканын Азаттык жазды. Көптөгөн өлкөлөр Израилди жай тургундарга өтө ырайымсыз мамиле жасап жатат деп айыптоодо. Ал эми израилдик аскерлер Хамастын гана инфраструктурасын жок кылып келатканын, согушкерлер элди тирүү калкан катары колдонуп, объектилерин эл көп жашаган жерлерге орнотуп жатканын айтууда. Грециядагы Афина университетинин укук факультетинде Палестинага колдоо көрсөтүү үчүн отурукташуу акциясын өткөргөн 27 студент кармалды. Грециянын мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн кабарына караганда, Афина университетинин укук факультетине прокурордун коштоосунда келген полиция студенттердин Палестинага колдоо көрсөткөн отурукташуу акциясына кийлигишти. Кагылышуудан кийин полиция 27 студентти камакка алганын ТРТ кабарлайт. Афина университетинин алдында уюштурулган акцияда студенттер Израилдин Палестинага кол салууларын токтотууну талап кылып, тынчтыкка чакырышты.
алышты. Достук жана тынчтык ырларын ырдаган концерттер менен башталган нааразычылык акциясы түн бою улана турганы күтүлүп, Афина университетинин алдында чатырлар тигилген. Орусиянын Федерациялар Кеңеши президент Владимир Путин күч түзүмдөрүнүн башчылары жана тышкы иштер министри кызматтарына сунуштаган талапкерлердин бардыгын жактырды. Ага ылайык коргоо министрлигинин башчысынын тышкары бардык министрлер өз орундарын сактап калды. Күтүлгөндөй эле Федерациялар Кеңеши коргоо министри кызматына Андрей Белоусовдун талапкерлигин жактырды. Белоусов Орус парламентинин жогорку палатасынын жыйынында сүйлөп, артыкчылыктуу багыттардын бири армиянын комплектациялоо болорун билдирди. Ошол эле маалда ал мобилизация жөнүндө сөз жок экенин белгиледи. Жаңы министр мындан тышкары коргоо министринин алдында армияны заманбап курал жарак, байланыш каражаттары жана учкусуз учуучу аппараттар менен камсыз кылуу маселеси турганын кошумчалаганын Алакан сайты жазды. Бул дайындоого өкмөт Белоусов өкмөт башчысынын биринчи орун басары кызматында иштеген. Буга чейин өлкөнүн коргоо министрлигин жетектеген Сергей Шойгу Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы кызматына дайындалды. Өз кезегинде Мамдума өкмөт башчысы Михаил Мишустин тарабынан жарандык блоктогу министр кызматтарына сунушталган талапкерлердин бардыгын жактырды. Ага ылайык министрликтин 16 жетекчисинин 5-өө алмашты. Казакстандан ички иштер министринин орун басары Игорь Липоха казак дипломаты Сакен Мамашка кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. 5 кыйноо фактысы боюнча иш козгодук. Материалдарга экспертиза жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы боюнча процессуалдык чечим кабыл алынат. Сурактарды, сурамжылоолорду жана башканын баарын жүргүзүү керек деди Игорь Липоха. Инфобюро Чекет КЗ кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып. Вице-министрдин айтымында дипломатка карата бөгөт коюу чарасы экспертиза аяктагандан кийин гана санкцияланат. Сакен Мамаш Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 110 беренеси кыйноо боюнча 7 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга чейин дипломаттын жубайы Карина Мамаш 5 майда Сакен Мамашаларды зыяратка келген эжеси менен сабап салганын билдирген. Мындан кийин Казакстан Республикасынын тышкы иштер министрлиги үй бүлөлүк зомбулук боюнча айыпталып, Бириккен Араб Эмирлигиндеги дипломатты Казакстанга чакыртып алды. 9 майда аял Астанага кайтып келген. Коопсуздук үчүн Карина балдары менен кризистик борборго жайгаштырылганын казак басылмалары жазып чыккан. Астана шаардык соту Атамекен улуттук ишкерлер палатасынын мурдагы башчысы Абылай Мырзахметовду өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык жасаган деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Алакан медиасы билдирет. Абылай Мырзахметов 2022 жылдын май айынан октябрь айына чейин жогорку даражалуу адамдар аркылуу Талгат Боронбаев аттуу ишкерден сыйакы үчүн агасын бошотуу жана ага тиешелүү сотко чейинки ишти чечүү мүмкүндүгү бар экенин айтып, ишенимине кирип, алдап ишкерден 14 миллиардка жакын теңге акчасын кымырып алган деп жазылган соттун маалыматында. Тергөө Мырзахметов ишкер Кайрат Боронбаевдин бир тууганы делген ишкер Талгат Боронбаевдин акчасын урдаган деп ырастоодо. Мырзахметовдун соту жабык өттү. Сотту ал күнөөсүн мойнуна алып, адилет жаза берүүнү өтүнгөн. Мырзахметовдун күнөөсү соттолуучу менен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү, насыялык келишимдери жана кылмыш ишинин башка материалдары менен далилденгени кабарланды. Азырынча сот өкүмү мыйзамдуу күчүнө кире элек. Абылай Мырзахметов 2013 жылдан 2022 жылдын февралына чейин Атамекен улуттук ишкерлер палатасын жетектеген. Казтак агенттигинин маалыматына ылайык 2003 жылдын май айында мурдагы транспорт министри Абылай Мырзахметов мамлекеттик мүлктү урдоону уюштурган деген айып менен 5 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылган. Көптөр анда ага өтө жумшак жаза берилгенин сындашкан. Өзбекстанда мамлекеттик тилди билбегендер мамлекеттик кызматтарда гана иштей албастан, мамлекеттик кызматтарды да пайдалана албагыдай болушу керек. Бул тууралуу Өзбек парламентинин төмөнкү палатасынын спикери, Улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Алишер Кадыров билдирди. Орусияда иштегиси келгендер орус тилин билиши керек. Бирок эмнегедир Өзбекстанда жашап жаткан орусиялыктар үчүн өзбек тилин билүү милдеттүү эмес деп жазды саясатчы Telegram каналына. Ал мындай билдирүүсүн мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володиндин сөздөрүнө жооп катары жазды. Володин буга чейин Орусияга орус тилин билген жана өлкөнүн салтын сыйлаган адамдар гана иштегени келгени маанилүү экенин айткан. Кадыровдун пикиринде Өзбекстанда жашаган жана бул өлкөнүн жараны болгон бардык улуттардын өкүлдөрү улуттук тилди билиши керек. Башка улуттагы мекендештер мамлекеттик тилди үйрөнүшү үчүн бала бакчалар менен мектептерде шарттарды түзүүдөн тышкары өзбек тили мыйзам менен милдеттүү тил катары аныкталышы керек деди ал. Алишер Кадыров буга чейин дагы бир нече жолу коомчулукта кызуу талаш жараткан билдирүүлөрдү жасаган. Быйыл январдын аягында ал өлкө мектептериндеги орус тил сабактарынын сааттарын кыскартууну сунуштаган деп жазды Алакан сайты.
Нигериянын түндүк чыгышында 6 миллионго жакын баланын олуттуу тамак аш жана жетишсиз тамактануу кризисине туш болгону мунун дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүчү экени маалымдалды. Бириккен Улуттар уюму Нигериянын борбор шаары Абуджада 2024-жылы кургак мезгилде азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу кризисинин планы аттуу программа уюштурганын ТРТ жазды. Бириккен Улуттар уюмунун Нигерия гуманитардык жардам жана туруктуу координатору Мухаммед Фол программанын ачылышында сөзүндө өлкөнүн түндүк чыгышындагы Адамава, Борно жана Йоби аймактарынан уланып жаткан террордук окуялардан терс таасирленгенин айтты. Фол бул аймактарда 6 миллионго жакын баланын олуттуу тамак аш жана жетишсиз тамактануу кризиси менен бетме-бет келгенин, мунун дүйнөдөгү эң жогорку сан экенин белгилеп, бул аймактарда 5 жашка чейинки 700 миң баланын жетишсиз тамактанганы маалым болду, деди. Фол өлкөдөгү азык-түлүк жана жетишсиз тамактануу кризисинин апатка айланышынын алдын алуу максатында быйылкы долбоордун жүргүзүлүшү үчүн 3 миллионго жакын кишиге багытталган 306 миллион долларлык фондко муктаждык бар экенин айтты. Мына ушул маалыматтар менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.